Чынара Рысалиева 10 жылдан ашуун убакыттан бери номер 68 орто мектепте ашпозчу болуп эмгектенет. Айтымында балдардын туура тамактануусу абдан маанилүү жана өзгөчө мамилени талап кылат. Өз тажрыйбасын жогорулатуу үчүн нан, кондитердик жана макарон азыктарынын технологиясы программасын үйрөнүүдө. Окууга келген себебибиз жаңы технология менен, жаңы ыкмалар менен жасала турган нандарды, камырларды үйрөнүп атабыз. Бүгүн мисалы разрыхлители жок, нан жасаганды үйрөндүк. Теория окудук дагы, анан азыр практика жүзүндө ошону жасап атабыз. Башында теория, андан кийин тажрыйба. Мектептеги тамактануу боюнча республикалык борбор Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин базасында ачылган. Окутуулар 16 сааттан 36-72 жана 144 саатка чейин созулат. Курс аяктаган соң угуучулардын баарына сертификат ыйгарылат. Продукцияны алгандан баштап даярдап, анан даярдалган тамактарды кандай кылып бериш керек, кандай кылып азыркы мезгилде таза, туура тамактанууга жол көргөзүү боюнча ушу тамак аш даярдоочу поварларды даярдап, алардын квалификациясын көтөрүш үчүн ушул программаны колдоо менен бүгүнкү биринчи курс ачып турабыз. Курстардын угуучулары борбордогу мектептердин жана бала бакчалардын, пансионаттардын ашпозчулары. Катышуучулар теория жана практикадан тышкары лабораториялык иштерди да жүргүзүшөт. Узактыгына жараша сөзсүз түрдө лабораториялык иштери, тренингтердин сааттарынын дагы өлчөмдөрү көбөйүп турат. Бүгүн 16 сааттык сабак болгондуктан 2 гана лабораториялык иш каралган 2 күнгө. Биринчиси жанагы кондитерлик азыктарды жасоо технологиясы, экинчиси болсо кулинардык азыктарды жасоо технологиясына каралмакчы. Аталган борбор Бириккен Улуттар уюмунун бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасынын жардамы менен ачылды. Адистер бул эл аралык мыкты тажрыйбаны колдонуу менен туура тамактанууну жайылтууга, мектеп окуучуларынын тамак ашынын сапатын жакшыртууга көмөктөшөт деген пикирде. Бактыгүл Султанбек кызы, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.